Санжыра радиосунда жаңы долбоор «Шам чырак». Ар жекшембе түнкү саат 9-дан 11-ге чейин. Санжыра менен көңүлүңдү тазарт да, дилиңди байыт. Санжыра радиосунда «Шам чырак». Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Төрөлгөндө берилген аты Алексей Максимович Пешков. Лакап аты Максим Горький. 1868 жылы 16 мартта Орусия империясынын Нижний Новгород аймагында туулган. Ал 68 жашында дүйнөдөн кайткан. Орус жана советтик жазуучу, драматург, социалисттик реализм жобосунун түптөөчүсү жана саясий активист болгон. Максим Горький. Эрмек үчүн Которгон Сүйүнтбек Бектурсунов. Кою боз түтүнүн буркуратып, жүргүнчүлөр поезды ыракы таладан, деңизде көйкөлтүп саргарган эгиндин арасынан килейген ажыда арча сойлоп көрүнбөй калат. Жап жалгыздыгы менен адамдын ичин бышырган кичинекей темир жол станциясы бар ээн. Кең талаанын көңүл кош жымжырттыгын бир нече минутага бузуп, поездин шарактаганы ымшыган ысык абада анын түтүнү менен кошо жок болуп кетет. Поездин гүрүлдөгөн, бирок тиричиликке байланыштуу табышы тарап, чайыттай ачык асмандын астында тынып калганда, станциянын айланасы кайта дагы жымжырт болуп, адамды бук кылат. Тала алтындай сары, асман көк-көк. Талаанын да, асмандын да учу кыйрына көз жетпейт. Алардын ортосуна бирөө таштап кеткенсиген станциянын кара күрөң тамдары, фантазиясы жок сүрөтчү талыкпай тарткан зарын картинанын ортосуна кокусунан таанып калган сырга окшойт. Күнүгө күндүзгү саат 12-де, түштөн кийин саат 14-тө станцияга талаадан поезд келет да 2 минутадан токтойт. Ошол 4 минутта станциянын негизги бирден бир көңүл ачкан убагы. Ошол 4 минутта станциянын кызматкерлерине эрмек болот. Ар бир поездде ар түрдүү кийинип, топураган ар түрдүү кишилер болот. Алар бир паска гана келет. Алардын кар жалган, кайдыгер сабырсызданган өңү вагондордун терезелеринен жылт көрүнөт да, коңгуроо ышкырык угулуп, алар тала менен алыска, турмуш бака-шака түшүп, кыжылдаган шаарларды көздөй шарактатып жүрүп кетишет. Ошол кишилердин өңүн көрүү станциянын кызматкерлерине кызык. Поезды узатып жиберип, алар жол үстүнөн көрүнгөндөрү жөнүндө аңгеме кылышат. Алардын айланасында жымжырт тала, төбөсүндө тунжураган асман, а көңүлүндө каякадыр күн сайын кетип жаткан кишилерге тымызын ич күйдүлүк кылышат. Эрме чөлгө камалып, турмуштан оолак тургандай, өздөрү ош жерде калып жатса, анан кантишмек эле? Мына эми, поезды узатып коюп, алар жандарынан өтүп кеткен турмуштун таасиринен унчукпай, станциянын перронунда турушат. Кара тасмадай созулган поезд деңизде көйкөлүп, саргарган эгиндин арасына кирип көрүнбөй калат. Бар ош жерде станциянын начальниги, казак орустукундай муруту чоң, жылдыздуу, толмоч ак жумал адам. Анын жардамчысы теке сакал, куйкул сары жигит. Станциянын сторожу шыпылдаган, митаам кидийген Лука. Стрелочниктердин бири сөзгө сараң, бою чымыр, кереге сакал Гамозов. Станциянын босогосундагы скамейкада начальниктин зайыбы, ысыктан абдан кыйналган, бою жапалдаш толмоч аял отурат. Аялдын алдында ымыркай бала уктап жатат. Куду энесине окшоп, баланын бети да борсоюп, кыпкызыл. Жерге сойлоп кирип кеткенсип, эңишке түшкөндө поезд такыр көрүнбөй калат. Ошондо станциянын начальниги зайыбына: Соня, самооруң беленби?" дейт. "Албетте" деп зайыбы эрингенсип, акырын жооп кайтарат. "Лука, сен тиги полотно менен перронду шыпырып кой. Көрдүңбү? Кайдагы акыр-чикирдин баарын чачып кетишти." "Билем, Матвей Егорович." "Түзүк, кош. Чай ичпейсизби, Николай Петрович?" "Өнөкөт иш да", дейт жардамчысы. Күндүзгү поезды узаткандан кийин Матвей Егорович зайыбынан: Соня, обед даярбы?" деп сурайт. Анан Лукага күндөгүсүндөй эле бир түрдүү буйрук берет да, тамакты өздөрүнүкүнөн ишчү жардамчысын чакырат. "Кош, обед ичпейсизби?" А жардамчысы ага жүйөлүү жооп кайтарат: "Ар дайымкыдай."
Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Гүлдөрү көп, мебели аз, ашкана менен баланын ороосу жыттанган бөлмөгө бир ондон келишет да столго тегеретте отуруп алып, жандарынан бир паста өтүп кеткендер тууралуу сөз кылышат. Байкадыңызбы, Николай Петрович? 2-класста бараткан сары көйнөкчөн кара тору келинчекте баледе эме көрүнөт. Жаман эмес, бирок жарашыгын таап кийбептир, деп жооп кайтарат жардамчысы. Өзүн турмушту жакшы билген маалыматтуу киши деп эсептеп, жардамчысы дайыма көзү жеткенсип ток этер жерин сүйлөйт. Ал гимназияны бүтүргөн. Анын кара калюмкор менен тышталган дептерчеси бар. Атактуу кишилердин газеталардагы филетондорунан, китептеринен, өзү окуусунан окуган ар түрдүү санат сөздөрдү ошол дептерчесине жазып алат. Кызматка тиешеси жок маселелердин баарында начальник аны шексиз авторитет деп эсептеп, сөзүн кунт коюп угат. Николай Петровичтин дептерчесиндеги түшүнүгү татаал сөздөр ага бөтөнчө жагат. Ошондуктан ал аркы беркини ылгаштырбай, андай сөздөргө маашыр болот. Кара тору келинчектин сары көйнөгү жөнүндө жардамчысынын айтканынан улам Матвей Егорович суроо берет. Кара тору аялдарга сары жарашпайбы? Мен түсү жөнүндө эмес, фасону жөнүндө айтып жатам, деп туюндурат Николай Петрович, тамчылатпай айнек вазадан блюдочкага варенье салып жатып. Фасону болсо, анын жөнү башка, деп макул болот начальник. Сөзгө анын зайыбы кийлигишет, себеби бул тема ага белгилүү жана түшүнүктүү. Бирок бул кишилердин акылы кылдат болбогондуктан аңгеме жай созулуп, алардын сезимин чанда гана козгойт. Шырп эткен табыш жок талаа. Тунжурап көйкөлгөн асман терезеден карап турат. Саат сайын товар ташыган поезд келет. Бирок поездерди тейлеген кишилер не вактан бери тааныш. Кондукторлордун баары уйкусу канбаган, ээн талаада сапар чегүүдөн зергип каржалган кишилер. Ошондой болсо да кээде алар паланча чакырымда бир кишини бастырып кеттик деп линияда болгон окуя жөнүндө сүйлөп беришет, же паландай кызматкер штраф төлөдү, түкүндөй кызматкер башка жумушка көчүрүлдү деп кызмат жагынан болгон жаңылыктарды айтып беришет. Андай жаңылыктар талкууланбайт. Таттууну жакшы көргөн киши сейрек учуроочу ширин тамакты жутуп жиберген сыңары андай жаңылыктарды жутуп жиберишет. Күн асмандан талаанын четине жай жылып түшө баштайт да жерге тиер тийбес болгондо кызарып кетет. Адамдын ичин бышырган тетиги эрме чөлдөн каякадыр алыска азгыргансыган кызгыл шоола талааны каптайт. Анан жерге бир чети тиет да күн калкып жерге же жердин ары жагына батып кетет. Ошондон кийин да кечиндеги албан түрдүү шоола көпкө дейре асманда жаркырайт. Бирок бара-бара бозорот да тунжураган жылуу ыңырып түшөт. Жылдыздар чыгат да жердеги зеригүүдөн коркконсуп бүлбүлдөйт. Эңирде талаа тарый баштайт. Түндүн караңгысы станцияга туш-тушунан жылып келе берет. Акырында көзгө сайса көрүнгүс караңгы болот. Станцияда чырак жагышат. Семафордун жашыл оту баарынан бийик, баарынан жарык. Анын айланасы караңгы, тымтырс. Кээде коңгуроо кагылат, поездге түш деген ишарат. Коңгуроонун ашыккан табышы талаага жетип жок болуп калат. Коңгуроо кагылар менен көпкө созулбай эле алыска караңгыдан жылтылдаган кызыл от жүгүрүп чыгат да караңгы чулгаган жалгыз станцияны көздөй келаткан поезддин гүрүлдөгөнүнөн талаанын жымжырт болуп турганы бузулуп кетет. Санжыра радиосунда Шамчырак. Дүйнө жана кыргыз адабиятынан тандалма чыгармаларды Санжыра менен бирге окуңуз. Аристократияга караганда станциядагы кичинекей коомчонун төмөнкү катмары бир кыйла башкачараак турат. Сторож Лука станциядан 7 чакырым жердеги кыштакта турган зайыбы менен инисине барып келгиси келип, дайыма өзү менен өзү күрөшөт. Станцияда дежур боло тургун деп жанагул кайып калган сөзгө сараң Гамозов деген стрелочниктин өтүнгөнүндө ага кыштакта чарбам бар деп айта турган. Чарба деген сөздү укканда Гамозов ар дайым күрсүнө үшкүрөт да Лукага: "Болуптур, барып кел, чарбага көз болуу керек, аның туура" дейт. Афанасий Ягодка деген дагы бир стрелочниктин кызарган тоголок бетиндеги түгүнө ак кирген эски солдат, шылдыңчыл кытмыр киши болгондуктан Лукага ишенбейт. "Чарбасы? Зайыбы бар эмиш" деп күлөт ал. "Чарбанын эмне экенин түшүнөм. Зайыбың эмне тул калды беле? Же эри солдатка кетти беле?" "Эх, сен чымчыктын губернатору", дейт Лука жектегенсип. Ягодканы ал чымчыктын губернатору деген себеби
Эски солдат чымчыкты өлгүдөй жакшы көрө турган. Будкасынын сыртында да, ичинде да капас толтура илинген будканын ичинен да, айланасынан да чымчыктар кирелигечке чыйпылдап сайрап жагы тынбайт. Солдат капаска камаган бөдөнөлөр жагы басылбай бытпылдыктайт. Чыйырчыктар созолонуп чыйриттайт. Солдаттын элкин турмушун көшүлтүп албан түстүү чымчыктар чарчабай чыйпылдап сайрай берет. Колу бош убагында ал чымчыктар менен алек болот. Аларды эркелетип багып жолдошторуна такыр көңүл бурбайт. Луканы ал сары жылан, Гамозовду катсап деп шылдыңдайт да, экөө тең катыныңарга кошомат кыласыңар. Ошон үчүн силерди сабоо керек деп ийменбей көздөрүн айтат. Лука анын сөзүн көп деле этибар кылбайт, бирок Луканын кычыгына тийсе, солдатты ал көпкө чейин чучугуна жеткире тилдейт. Куутумшук солдат, салпаяк, сен эмне түшүнмөгүлең, журтта калган барабанщик. Өмүр бою замбиректин астынан бака кууп, полктун капустасын кайтарып жүрүп өткөнсүң. Ой жүгүртүү сенин ишиңби? Бөдөнлөрүңгө баргын. Чымчыктардын командири. Сторождун тилдегенин камырабай угуп, ягатка даттанганы станциянын начальниги барат. Болор-болбос иш менен мага келбегиле деп чаңырып, начальник солдатты кууп чыгат. Анан ягатка Луканы таап алат да, албуттанбай шашпастан чубалжыган жаман сөздөр менен аны өзү сөзгө баштайт. Анан сөккөнүнө чыдай албай түкүрүнүп, Лука бат эле качып кетет. Солдаттын айып ачкан көзүнө Гамозов үшкүрүк менен жооп кайтарат да, оңтойсузданып актана баштайт. Айла барбы? Аны эчтеме кыла албайсың. Албетте, анысы тентектик. Бирок сын такпа, өзүңө да эч ким сын такпайт. Максим Горький, эрмек үчүн Которгон Сүйүнтбек Бектурсунов. Бир жолу солдат күлүп ага жооп кайтарды. Сокур көргөнүн койбойт, дүлөй укканын койбойт. Сын такпа эле дейсиң. Сын такпасаң, ал эмне жөндө сүйлөмөгүлө? Начальниктин зайыбынан башка станцияда дагы бир ашмачы аял бар болчу. Аты Арина эле. Жашы 40-ка келип калган, өңү абдан суук, бак жайган, эки эмчеги салактаган, бети башы дайыма кийир, кийими жыртык аял. Теңселип басат, бети чаар, коркконсуп жүлжүгөн көздөрүнүн айланасын бырыш баскан. Анын эби сыны жок кебетесинде кандайдыр эзилип жанчылган күндүн шынаасы бар. Тултуйган эриндери баардык кишилерден кечирим сурап, алардын аягына жыгылгысы келгенсип, ыйлоого батынбагансып дайыма түйрүлүп турат. Аринаны анчалык деле таңазара албай Гамозов станцияда 8 ай турду. Арина менен жолугушуп калганда ал аманбы деп гана тим боло турган. Арина да ошондой эле амандашып, 1-2 ооз сөз айтчу эле да, ар кимиси ар жакка кете берчү. Бирок бир күнү Гамозов станциянын начальнигинин ашканасына келди да, Аринага көйнөк жамап берчи деди. Арина макул болду да, көйнөктөрдү жамап, негедир ага өзү алып барды. Мына, рахмат, деди Гамозов. 3 көйнөк, ар бири 10 тыйындан болгондо, демек менден сага 30 тыйын керек, туурабы? Ошондойго, деп жооп кайтарды Арина. Гамозов ойлонуп көпкө чейин унчукпай турду да акырында: "А сен кайсы губерниядансың?" деп сурады ал, өзүнүн сакалын көзү айырбай карап турган аялдан. "Рязань губерниясынан", деди Арина. "Алыстан экенсиң. А жерге кандайча келдиң?" "Жөн эле, жалгызмын, жалгыз боймун. Жалгыз бойлуктан мындан да алыс кетүүгө болот", деп Гамозов улутунуп койду. Экөө дагы көпкө дейри унчукпай турду. "Мына мен да Нижний городтук болом, Сергач уездинен", деп сүйлөй баштады Гамозов. "Мен да жалгыз боймун. Бар турганым ушул. А менин чарбам, зайыбым бар эле. 2 балам болгон. Зайыбым холерадан өлгөн. А балдарым мындайча жөн эле. А өзүм болсом кайгыдан чүнчүдүм. Рас, кийин кайта дагы баш курмакчы болуп көрдүм. Жок, машинанын кедери кетип иштебей калган экен. Ошентип, башым ооган жакка кете бердим. Демек, жолбун болгонум да. Далбас урганыма мына эми 3 жыл болоюн деп калды." "Өз үйүң болбогон соң жаман", деди Арина акырын гана. "Ананчы, сен эмне жесирсиңби?" "Кызмын, кайдагынын кызы", деп Гамозов көзгөрүнө шектенди. "Кудай урсун, кызмын", деп ишендирди Арина. "Эмне, эрге тийген жок белең? Мени ким алмак эле? Эчтемем болбосо, ким кызганат? Анын үстүнө өңүм да сулуу эмес." "Түзүк", деп Гамозов ойлонгондой созуп айтты да, сакалын сыйпалагылап, ага тигиле карап калды. "Анан маянан канча?" деп сурады. 2,5 сом. "Түзүк, кош, демек менден 30 тыйындечи. Эмесе мындай, кечинде келип алгын, саат 10 ченде, макулбу? Акчаны ошондо берем. Чай ичип эрмектешип сүйлөшүп отурарбыз. Экөөбүз тең жалгыз бой экенбиз. Келбей койбо?" "Келейин", деди да Арина чыгып кетти.
Максим Горький, эрмек үчүн Которгон Сүйүнтбек Бектурсунов. Кийин дал кечки саат 10-до келип, Арина аныкынан таң куланөөк болгондо кетти. Камозов аны экинчи ирет чакырган жок, 30 тыйынын да бербеди. Ал чакыртпай өзү келди. Келгенде даңкайып, кыңк этпей келип Камозовдун жанына унчукпай туруп калды. Камозов койкасынан турбай ага карады да, туал жакка жылып, отур деди. Арина отурганда ал: "Сен барго, алигини оозуңдан чыгарба, жан билбесин. Бирөө билип койсо мага жаман болот. Мен жаш эмесмин. Сен да түшүнөсүңбү?" "Түшүнөм" дегенсип Арина башын ийкеп койду. Узатып жатып, Камозов ага жамагын деп кийимин берди да дагы эскертти: "Бир да жан билүүчү болбосун." Байланышын жан бүткөндүн баарынан жашырып, экөө ошентип жашай баштады. Арина ага түн ичинде уурданып жылып келет. Бийлик бүт өз колуна өткөн эмече ырай кылып, ал Аринаны кабыл алат да кээде жашырып жаппай: "Иреңиң мындай жаман болорбу?" дейт. Арина ага унчукпай айыптуу эмече жылмая күлүмсүрөйт да берки берген жумушту дайыма ала берет. Алар анда санда көрүшөт. Кээде Камозов станциядан жолугуп калганда ага күбүрөп: "Бүгүн келгин" дейт. Зарылдыгын өзү түшүнө баштаган милдетин орундатканы келгенсип, чаар иреңин томсортуп, Арина ага моюн сунуп келет. Айына келатканда кайта дагы айыптуу корккон эмече жылдыз өчөт. Анын иреңинин андай болгону Камозовго көнүмүш нерселер. Кээде ал кайда бир бурчка же жыгачтын далдасына токтоп көпкө дейре талааны карап турат. Талаада караңгы түн, тунжурап жымжырт болуп тургандыктан жүрөгү оозуна тыгылат. Бир жолу кечки поездди жөнөтүп коюп, станциянын чоңдору Матвей Егоровичтин квартирасынын терезесинин алды жагындагы бакта теректердин көлөкөсүндө отуруп чай иче башташты. Ысык күндөрдө алар көп жолу ошентише турган. Канткени менен алардын көңүлсүз турмушунда антип чай ичкендери эрмек болчу эле. Чай ичип отурушту да поездден көргөн билгендерин сүйлөп бүтүрүп, унчукпай калышты. "Кечегиден бүгүн ысыгыраак болуп турат" деди Матвей Егорович. Бир колу менен бош стаканды Заевна берип, бир колу менен бетинин терин арчып. Заев стаканды алып жатып: "Зериккенден ысыгыраак көрүнүп жатат" деди. Бул айтканың туура. Мындай учурда карта жакшы. Бирок 3 гана кишибиз. Николай Петрович далысын күйшөдү да көзүн жылжыйтып тактап сүйлөдү. "Шопенгауэрдин сөзү менен айтканда, карта ойноо акылдын мажүрөлүгү. Кыйын айткан экен" деп элжиреп кетти Матвей Егорович. "Кандай эле? Акылдын мажүрөлүгү. Ырас. Ким айткан дедиңиз?" "Шопенгауэр, немец философ." "Философ? А философ дегендер университеттерде кызмат кылабы?" деп билгиси келди Софья Ивановна. "Сизге кандай деп түшүндүрсөм? Философ чин эмес, мындайча айтканда тубаса зээндүүлүк, ойлоого, ар нерсенин кандай башталып кандай бүтөөрүн издөөгө жөндөмдүү болуп төрөлгөн ар бир адам. Ойлоого, ар нерсенин кандай башталып кандай бүтөөрүн издөөгө жөндөмдүү болуп төрөлгөн ар бир адам философ боло алат. Албетте университеттерде да философтор бар, бирок жөн эле мындайынча темир жолдо да философтор болушу мүмкүн. Жанагы университеттерде иштегендердин маянаны көп алышабы? Акылына жараша. 4-киши киши болсо сону тамаша кылат элек" деди Матвей Егорович улутунуп. Сөз ушуну менен токтоп калды. Көк асманда торгой сайрайт. Теректе бутактан бутакка секирип конуп, Малиновка чыйпылдайт. Бөлмөдөн баланын ыйлаганы угулат. "Арина андабы?" деп сурайт Матвей Егорович. "Албетте" деп гана жооп кайтарат Заевага. "Тиги Арина өзгөчө катын, байкап коюңуз, Николай Петрович. Өзгөчөлүк кейдери кеткендиктин биринчи белгиси" дейт Николай Петрович, ичинен өзүнчө сүйүнгөнсүп, көп ойлонгон акылдуу кишиче. "Кандай?" деп жандана түшөт начальник. Николай Петрович санат сөзүн түшүнүктүү кылып кайталаганда, ал көзүн кыбыңдатып жүлжүйдөт да Софья Ивановна муңканып сүйлөй баштайт. "Окуганыңызды сиз такыр унутпайт экенсиз. А мен бүгүн окуганымды эртең эле унутуп коем. Эсимде такыр эч нерсе калбайт. Баягы күнү эле Нива китепчесинен кандайдыр эң кызык тамашалуу бирдеме окудум эле, а эмне окуганымын бир сөзү да эсимде жок." "Өнөкөт" деп кыска гана түшүндүрдү Николай Петрович. "Жок, бул жакшыраак, жанагыдан ким эле? Шопенгауэрден" дейт Матвей Егорович күлүңдөп. "Демек, жаңынын баары эскирет экен да." "Эскинин баары да жаңырат. Анткени бир акын айткан экен: Ырас, болмуштун даанышмандыгы үнөмдүү, анда жаңынын баары эскиден тигилет." "Шайтандык, ой, бул сиздин сөзүңүз кандай? Жөн эле чууруп турат экен." Матвей Егорович маашыр болуп күлөт, Заевы жайдары күлүңдөйт. А Николай Петрович корустон болот да анысын билдиргиси келбегени менен билдирип коет. "Жанагы мажүрөлүк жөнүндө ким айткан эле?"
Борятинский акын. Экинчиси ким эле? Фофанов, ал да акын. Кыйын кишилер экен деп Матвей Егорович акындарды кубаттайт да маашыр болгондой күлүңдөп, эки сабырды кыңылдап кайталайт. Рухеш бүгүнкү замандын интернет сайты. Андан кыргыз жана дүйнө жазуучуларынын классикалык чыгармаларын окуй аласыз. Ошондой эле өз эне тилинде ою жатык, тили жетик келечек муунду тарбиялайлы десеңиздер, Рухеш сайтынан дүйнө эл жомокторун өспүрүмдөр үчүн окуп бериңиздер. Интернет айдыңынан Рухеш чекит KG дарегинен табасыздар. Зеригүү аларды ойготуп турган сайт. Бир паска аларды кучагынан чыгарып жиберип, кайра кыса кучактайт. Ошондо алар чай ичүү ого бетер күчөткөн ысыктан ынтыгып, кайта дагы унчукпай турушат. Талаада жалаң гана күн. Баса, Арина тууралуу сүйлөй баштабадым беле деп эстей коет Матвей Егорович. Абдан кызык катын, ага карап туруп таң калам. Бирдеме ындын өчүрүп койгон сууйт, күлбөйт, ырдабайт, аз сүйлөйт. Кандайдыр маңыроо сыяктанат. Анткени менен абдан жакшы иштейт, билесизби? Лелия менен ушундай убара болот. Баланы ушундай багат. Сөзүмө Арина терезеден угуп койбогой эле деп ал акырын сүйлөйт. Малайды көбөп кетпесин деп, аны көрүнөө мактоого болбой турганын ал жакшы билет. Көп нерсени билген эмече кабагын чытып, Заевы анын сөзүн бөлүп жиберет. Сен сүйлөп эле кой, ал тууралуу сен көп нерсени билбейсиң. Сени сүйүп, сага күйүп, азгырылдым о шайтаным деп Николай Петрович столду кашык менен тыкылдатып, күйгө келтирип айтат да күлүмсүрөп коет. Эмне? Кандай дедиңиз, Арина? Жок, экөөңтөн калып айтасың дейт да Матвей Егорович каткырып калат. Эки жагы бүлкүлдөп маңдайынан тер агып кетет. Андай иш менен такыр тамаша кылууга болбойт деп токтотот Заеваны. Биринчиден ымыркай баланы багат. Экинчиден нандын кандай болгонун көрдүңбү? Өтө ачтып күйгүзүп жибериптир. А эмне себептен? Ырас эле, нан демейдегидей эмес, ага айтыш керек. Бирок Кудай акы, жанагы андай болот экен деп күткөн эмес элем. Арина го, камыр, ата оң бограйы. А биркиси ким? Лукашкабы? Картаң шайтанды мен маскара кылайын, жеберки ягаткабы? Кызыл эек. Гамозов деп гана тим болду Николай Петрович. Койчу, ошондой ул коюп калган кишиби? Сиз анчейин эле оюңуздан чыгарып айтып жатасыз го я? Бул оор тырмап күлөрлүк тарых Матвей Егоровичке жага бербей калды. Ал бир туруп көзүнөн жаш акканча күлөт, бир туруп ашык болгондорго катуу айтыш керек деп мостоюп калат. Анан ал экөөнүн эзилише сүйлөшкөнүн элестетет да кайта дагы каткыргы таш жарып күлөт. Акырында ал кызыгып кетет. Анан Николай Петровичтин иреңи томсоруп, Софья Ивановна ирин кагып коет. Ата шайтандар айы, силерди бир шылдың кылайын. Кызык болот деп Матвей Егорович дале болбойт. Лука келет да телеграф тыкылдап жатат дейт. Азыр балам, 42-чи поезди чакырып коңгуроо как. Лука поезди чакырып коңгуроо кагып жаткан станцияга бир аздан кийин жардамчысы менен келет. Николай Петрович аппараттын жанына отуруп, коңшулаш станциядан номер 42-чи поезди жөнөтүүгө мүмкүнбү деп сурайт. Начальниги күлүңдөп конторада ары бери басып жүрөт да, шайтандарды көз купкана тамаша кылалы, канткен менен эрмек үчүн анча-мынча күлөбүз да, дейт. Андай кылууга мүмкүн деп макул болот Николай Петрович аппаратты тыкылдатып жатып. Философ келтеба кайгылып сүйлөшү керек экенин ал билет. Күлүш үчүн көп узабай эле аларга ыңгайлуу учур туш келди. Бир түнү Гамозов погребтеги Аринага келди. Арина айырге ар түрдүү таштанды чарба эмеректеринин арасына анын буйругу начальниктин Заевынын уруксаты боюнча жайланышкан болчу. Погребте дымкыл, суук эле, сынык орундуктар, челектер, тактайлар ар кандай акыр чикир карарып, мокочодой болуп көрүнө турган. Арина ошолордун арасында жалгыз болгондо ушунчалык коркчу эле. Жанагы уктай албай бир нече бооба самандын үстүндө көзүн бакырайтып билген дуаларын ичинен окуп жата бере турган. Гамозов келип унчукпай аны көпкө чейин уйпалап басып эзди да чарчаганда уктап калды. Бирок бир аздан кийин Арина чочуган эмече шыбырап аны ойготту. Тимофей Петрович. Эмне? Деп сурады Гамозов уйкулуу көзү менен. Бизди камап коюшту. Кандайча? Деп сурады Гамозов башын шап көтөрүп. Келишти да кулпу менен. Келжиребе? Деп корккондой ачуулана шыбырады ал Аринаны түртүп. Өзүң карап көр, деди Арина каяша кылбай. Гамозов ордунан туруп, жолундагы буюмдарга чалынып эшиктин алдына келип, каалганы түртүп көрдү да бир аз унчукпай туруп кабагын бүркөп, "Муну кылган солдат", деди. Каалганын ары жагынан шаттанган каткыр угулду. "Ачкын,
деп сурады Гамозов добушун бийик чыгарып. Эмне деген солдаттын үнү угулду. Ачкын дейм. Эртең менен ачабыз деди да солдат четке чыга берди. Дежурствоң бар шайтан деп кыйкырды Гамозов, бир жагынан ачууланса, бир жагынан жалынгансып. Мен дежур болоюн, отура бер деди да солдат кетип калды. Эх, ит деп күрөндү стрелочник убайым жегенсип. Шашпа, сен баарбир мени камап кое албайсың. Начальник деген бар, ага эмне дээр экенсиң? Ал Гамозов кайда деп сурар, ошондо сен ага жооп берерсиң. Мүмкүн начальник өзү каматкандыр, деди Арина үмүтүн үзгөндөй акырын гана. Начальникпи? Деп чочуп кетти Гамозов. Ал эмнеге каматмак эле? Деп бир аз унчукпай турду да анан Аринага чаңырды. Калжыраба! Арина үшкүрүп гана тим болду. Бул эми эмне болот? Деп сурады стрелочник босогодогу челектин үстүнө отуруп жатып. Кандайча, кандай гана маскара болдум. Ушунун баарын кылган сенсиң, ирең суук шүмшүк, баарын кылган сенсиң. Ой! Аринанын дем алганы угулган жакка ал муштумун түйүп ызырынып койду. Арина үндөгөн жок. Алар дымкыл ымырттан борсуган капустанын, көк таттын, мурду кычырыштырган кычкыл дагы бир нерсенин жыты синген ымырттан көрүнбөйт. Каалганын жылчыгынан айдын тасмадай жарыгы түшүп турат. Станциядан жөнөкөй товарный поезддин шарактап гүрүлдөгөн эшиктен угулат. Эмне унчукпайсың албарста? Деп сүйлөй баштады Гамозов жутуп жиберчүдөй ызырынып. Эмне кылам? Кылгылыктын баарын кылып коюп унчукпайсыңбы? Ойло, шайтан, эмне кылабыз? Маскарачылыктан кайда качып кутулам? О, Кудайым, муну менен эмне байланыштым экен? Кечиргиле деп өтүнөйүн, деди Арина акырын гана. Анан? Мүмкүн кечиришер. Андан мага эмне пайда? Кош, сага кечирсин, анан? Мен маскара болуп кала беремби, жокпу? Мени шылдыңдап күлбөй коюшмак беле? Бир аз унчукпай туруп Аринаны ал дагы жемелеп тилдей баштады. Убакыт аябай жай өттү. Акырында калчылдаган үнү менен аял андан: "Айыбымды кечиргин, Тимофей Петрович", деп сурады. "Башыңды сойыл менен жара чаап кечирсе болор эле", деп ырылдады Гамозов. Наалытып ындынын өчүрүп безип ооруткан тым-тым караңгыга камалган эки киши үчүн кайта дагы башталды. "Жараткан-ай, тезирээк эле таң атса экен", деп санасы тынбай жалбарды Арина. "Бас жагыңды, мен сага таң аттырармын", деп Гамозов дагы опузалады да аны дагы сөгө баштады. Анан жымжырт болуп унчукпай калышты. Экөөнүн жанына мына ошол жаман батты. Ушул эки кишинин күлкү болгонуна моокуму канып, ар бир минут өткөргүсү келбей манчыркагансып, таң жакындаган сайын убакыттын мээримсиздиги улам күчөй берди. Акырында Гамозов үргүлөп кетти да погребке жанаша жерден тооктун чакырганынан ойгонду. "Ай, сен мастен, уктап жатасыңбы?" деп сурады ал кобурап. "Жок", деди Арина күрсүнө үшкүрүп. "Уктасаң болмок экен", деп какшыктады стрелочник. "Эх, сен, Тимофей Петрович", деп Арина чаңырып жибере жаздады. "Ачууланба мага. Аягым мени. Кудай үчүн сураганым аягын. Жалгызмын мен. Курган жалгыз башыман бөлөк эч кимим жок. Сен мага маңдайыма бүткөн жакыным, жалгыз сенсиң. Озондобу, элге күлкү кылбагын", деп томсоруп, бир аз жаны ачыган Гамозов аялдын туталанып шыбыраганын токтотуп койду. "Кудай урган соң унчукпа". Экөө дагы үндөбөй качан өтөр экен деп минута сайын акыйды. Бирок эч кандай өзгөрүү болбой минуталар өтө берди. Мына эми акырында каалганын жылчыктарынан күндүн шооласы жарк этип погребтеги караңгыны күмүш чиптей тепчип өттү. Узак созулбай эле погребтин жанынан дүүрүт угулду. Кимдир бирөө эшиктин алдына келип бир аз туруп кайра басып кетти. "Кара мүртөздөр", деп ызырынып Гамозов жерге түкүрдү. Кайра дагы унчугушпай чымырканып күтүп калышты. "Кудай, өзүң кечире көр", деп күбүрөдү Арина. Погребке акырын басып келатышкан сыйт кулпу калдырайт да начальниктин сүрдүү үнү угулат. "Гамозов, Аринаны колунан жетелеп бери чык, кана тез. Бас", деп күбүрөдү Гамозов. Арина басып келди да башын жерге салып аны менен жанаша турду. Каалга ачылды. Станциянын начальниги босогодо туруптур. Ал эңкейе сүйлөдү. "Нике кыйдырып үйлөнгөнүңөрдү куттуктайм. Келиңиздер. Музыка, ойно!" Гамозов босогодон аттады да чуручуу тарса-турус табыштан кулагы тунуп токтоп калды. Эшиктин алдында Лука, Ягодка, Николай Петрович турган экен. Лука чаканы муштагылап бирдемени эчкиче маарап ырдады. Солдат жоорун тартты, а Николай Петрович колун арбаңдатып, оозуна жел толтуруп алып, эрди менен трубаны туурап, "Пум-пум, деп күпүлдөдү. Чака күңкүлдөп, чоор чыйылдап, дарылдап жатты. Матвей Егорович боорун басып алып каткырды. Өзү кумсарып, эрди диртилдеп күлүмсүрөмүш болуп өздөрүнүн алдында калтарып турган Гамозовду көргөндө начальниктин жардамчысы да каткырды.
башын жерге салып былк этпей таштай катып Арина анын арт жагында турду. Тимофейге Арина «Эмизиптир бал тилин» деп Лука болбогон эмени ырдап, Гамозовго оожо ыржаңдады. А солдат Гамозовго чукул келип, чоорун анын кулагына такап тарта берди. Баскыла, кана, колуктуңду колдуктап бас!» деп кыйкырды станциянын начальниги боор катканча каткырып. Крыльцодо отурган Заева улам бир жагына жыгыла, «Мотя, болду, өлө турган болдум!» деп ыкшып күлө берди. «Жолугам деп бир паска, калдым эми азапка» деп Николай Петрович Гамозовдун дал бетин ырдады. Жаңыдан турмуш кургандарга «Ура!» деп команда берди Матвей Егорович Гамозов алга кадам шилтегенде. Ошо замат төртөө тең «Ура!» деп жабыла кулак тундурду. Дарылдаган үнү менен баарынан солдат катуу кыйкырды. Башын көтөрүп, оозун ачып, колун салактатып Арина Гамозовду ээрчий басты. Арина алды жагын аңкайып карады, бирок эчтеме көрбөгөн сыяктанды. Максим Горький, эрмек үчүн которгон Сүйүнтбек Бектурсунов. «Мотя, экөөнү өбүшкүлө дегин, ха-ха-ха. Күйөө менен кыз өбүшсүн» деп кыйкырды Николай Петрович. А Матвей Егорович күлгөнүнө шайы кетип, жыгачка жөлөнө калды. Ачака дүңкүлдөп, чоор чыйылдап, дырылдап кыжыр кайнатты. Лука тыпылдата бийлеп дагы ырдады. Арина ширин кылам деп ашыра туздап коюпсуң. Николай Петрович дагы оозу менен пум-пум-пум-пум-пум, тра-та-та, пум-пум, тарарара деп күпүлдөдү. Гамозов казармага кирчү эшиктин алдына келип көрүнбөй калды. Арина короодо кутурган кишилердин ортосунда кала берди. Беркилер кыйкырып, каткырып, Аринанын кулагына ышкырып, жээликкен жиндилерче шаттанып, аны айландыра секире беришти. Үстү башы кир жүдө Арина бир жагынан адамдын боору уругудай, бир жагынан адам күлгөндөй кебетеси менен томсоруп, алардын алдында турду. «Күйөө бала качты, колуктуу мында калды» деп Матвей Егорович Аринаны көрсөтүп Заевна кыйкырды да кайта дагы боорун тырмап каткырды. Арина ага кылчайып карады да казарманы жандап талааны көздөй басты. Аны ышкырык, кыйкырык, каткырык менен узатышты. «Болду, койгулачы» деп кыйкырды Софья Ивановна. «Эсин жыйсын, обед бышыруу керек». Арина талаага темир жолдун боюндагы корук тилкенин ар жагындагы эгини орула элек жерге кетти. Терең ойлонгон кишиче ал жай басып отурду. Кандай болду?» деп жаңы турмуш кургандардын кылыгын майда чүйдөсүнөн бери бири-бирине сүйүлөп, ушул тамашага катышкандардан Матвей Егорович кайта-кайта сурады. Бир калбай каткырып күлүштү. А Николай Петрович анткендер аз келгенсип акылдуулугун бир аз көрсөтө кетүү үчүн да убакыт таап Софья Ивановнага «Күлүүгө азгыргандай нерсе болсо, күнөө эмес чындыгында ага күлсө» деди да компоюп, «Бирок көп күлүү зыян» деп койду. Станцияда ошол күнү көп күлүштү. Бирок ичкен обедтери жакшы болгон жок. Себеби тамак бышырганы Арина келбейди да, обедти начальниктин Заева өзү даярдады. Бирок обедтин начар болгону да алардын ындынын өчүргөн жок. Өзүнүн дежур болор маалы жеткенче Гамозов казармадан чыккан жок. Маалы жетип чыкканда аны начальниктин конторасына чакырышты да Матвей Егорович менен Луканын каткырык астында «Өзүңдүн чүрөгүңдү кантип азгырдың?» деп Гамозовду Николай Петрович сураштыра баштады. «Өзгөчөлүгү жагынан бул биринчи күнөө» деди Николай Петрович начальнике. «Күнөө экени чын» деди улгайып калган стрелочник үлүрөйө күлүмсүрөп. Эгерде Аринаны шылдыңдап ал жөнүндө сүйлөп бере алса, өзүнө азыраак күлүшөрүн Гамозов түшүндү. Ошондуктан сүйлөй баштады. А дегенде алмага көзүн кысып коюп жүрдү. «Көзүн кысчу беле, ха-ха-ха. Николай Петрович жанагыдай ирең суук эменин буга кандайча көз кысканды элестетип көрүңүзчү, сонун го. Ошентип көзүн кысат. Анысын көрөм да ичимен тамаша кылат го деп ойлойм. Анан жөн турбай айтат да көйнөгүңдү тигип берейин дейт». «Жок, тарт көйнөк тигип берүүдө болгон эмес» деди Николай Петрович. «Бул билесизби, Некрасовдун жасасаң да байкушсуң деген ырынан турбайбы? Айта бер, Тимофей». Анан Тимофей адегенде өзүн зордоп бара-бара калпка оолугуп кетип сөзүн улантты. Анткени калп сүйлөө өзүнө пайдалуу экенин көрүп турду. Алар сөз кылган аял ошол учурда талаада жатты. Ал деңиздей көйкөлгөн эгиндин арасына окчуң кирип, жерге зорго отурду да кыймылдабай ошол жерде көпкө чейин жатты. Аркасына тийген күндүн ысыгына чыдай албаганда оонап чалкасынан жатты да чайыттай ачык асмандын терең жериндеги андан да бетер жаркыраган күндү көрбөө үчүн бетин эки колу менен калкалап алды. Маскара болуп мүңкүрөгөн ушул аялдын айланасында эгиндин машагы шуудурап, сандаган чегирткелер жаны тынбай чырылдайт. Күн ысык эле. Аял дуба окуйун деди. Эсине түшүрө албады. Ыржактап күлгөн кишилер көз алдынан кетпейт.
Луканын шаңкылдаганы, чоордун чыйылдаганы каткырык кулагын чуулдатты. Ошондуктанбы же ысыктанбы деми кысылды. Мына эме кофтасынын топчусун чечти да, ушинсем жакшыраак дем алар бекемин деп денесин күнгө тосту. Этин күн күйгүзсө, зарынага окшоп көкүрөгүн иш жагынан бирдеме көзөп жаткандай болду. Араң дем алып, аланда санда «Кудай-ай, өзүң кечире көр» деп көйрөдү. Эгиндин шуудураганы менен чегирткелердин чырылдаганы гана ага жооп кайтарат. Толкулган эгинден башын көтөрүп, ал эгиндин алтындай кулпурганын, станциядан окчун жерде колотто сороюп турган водокачканын карарган мурун, станция имараттарынын төбөсүн көрдү. Көк асмандын астындагы учу кыйрына көз жетпей саргарган мейкинде алардан бөлөк эчтеме жок эле. Аринага жерде жалгыз өзү гана бардай, өзү жердин дал ичинде жаткандай, жалгыз башынын күйүтүнө ортоктош болгону эч качан эч ким келбешүдөй болуп көрүндү. Кечке жуук ал эки кишинин «Арина, Аришка, шайтан!» деп кыйкырганын укту. Угулган кыйкырыктардын бири Луканын, экинчиси солдаттын үнү эле. Ал үчүнчү кишинин үнүн уккусу келди. Бирок үчүнчү добуш угулган жок да, чаарайган бетинен төшүнө жашын чууртуп, ал шолоктоп ыйлап жиберди. Ыйлады, сай сөөгүн уламга турак какшаткан жанагы зарынасын басуу үчүн жылаңач төшүн кургак жерге өйкөдү. Ыйлады, ыйлаганымы бирөө угуп ыйлатпай койбогой эле деп коркконсуп, озондогону турганын басып дымын чыгарбады. Кийин түн болгондо ордунан туруп станцияны көздөй илкип басты. Станциянын имараттарына келгенде погребтин дубалына аркасы менен жөлөндү да, талаарына карап көпкө чейин турду. Товарный поезддер келип кетип жатты. Өзүнүн маскара болгону жөнүндө кондукторлорго солдаттын айтканын, кондукторлордун каткырганын ал угуп турду. Сары чычкандардын аңкыштаганы араң уулган ээн талаан аралап, алардын каткырыгы ыраакка угулду. «Жараткан Кудай, өзүң кечире көр» деп үшкүрдү аял, дубалга такай сүйөнүп. Бирок жүрөгүн мыжыккан оор күйүткө үшкүрүк даба болгон жок. Таңга жуук ал станциянын чырдагына акырын чыкты да, өзү жууган кирлерди кургаткан илчү аркандан сыйыртмак жасап алып, ошол жерге муунуп өлдү. Өлүктүн сасыган жыттынан улам Аринаны 2 күндөн кийин табышты. Адегенде баары коркуп кетишти. Анан бул иште ким айыптуу деп талкуулай баштады. Камозов айыптуу деп Николай Петрович кантыксыз далилдеди. Анан станциянын начальниги стрелочникти тумшукка бир койду да, оозунан чыгаруучу болбо деп коркутту. Өкмөт кишилери келип тергөө жүргүздү. Арина убайымчыл болгон себебинен муунуп өлүптүр деп аныкталды. Аны талаага алып барып көм салгыла деп жол мастеринин жумушчуларына тапшырышты. Аны көмгөндөн кийин станцияда тартип, тынчтык кайта дагы дооран сүрдү. Эл болбой зериккендеринен бекерчилик менен ысыктан саргайып, станциянын кишилери өтүп жаткан поездерге ичи күйүп, суткасына 4 минутадан кайта дагы жашай башташты. Акышында алай дүлөй бурганак талаада уңшуп кичинекей станцияны күрткү басканда, станциянын кишилеринин турмушу андан бетер көңүлсүз болот.